Жашы 85-ке чамалап калган Касиет апа шаарга барып медициналык кароодон өтүүдөгү кезектен тажап дарыгерлерге келбей жүргөн. Дени сак эл кербенин уккан эне акысыз текшерүүдөн өтүп ден соолугуна кам көрүп жаткан кези. Касиет апанын неврологиялык оорулары соңку жылдары козголгондон байкаган дарыгерлер кеңеш беришип медициналык көзөмөлдөн өткөрүштү. Жашы улгайган эне элет жериндеги калктын ден соолугуна кам көргөн акысыз акциялар уланып турса дейт. Аялдардын ден соолугу үчүн жаштарыбыз көбүнчө анан аялдар мына карыгандар келе албай атат үйгө. Ошон үчүн булар чакырып атат, келгиле бүгүн көрүнүп агыла деп, шуларга дагы рахмат. Анан келгенибиз кеп калдык, машинеси бар, машинеси жогу, алги балалар чакалысы жок, бирөөгө кира кылбам келип атат. Ошону ар ким өзүнүн жаныңа күйүп, мына ушуларга рахмат айтабыз да биз. Медициналык кароого өзгөчө жаш аялдар көп кайрылышты. Дарыгерлер дартты аныкташ үчүн атайын медициналык жабдыктарын ала барышкан. Бир күндүк кербендин өзүндө эле 300дөн ашуун айыл тургундары медициналык кароодон өткөрүп, кеңеш берүүгө жетишти. Ноокат районунун Бел айыл өкмөтү ден соолук кербенин шаардагы жеке клиникалардын дарыгерлери менен биргеликте ишке ашырышты. Элет жериндеги айымдардын ден соолугуна кам көрүү, ден соолугун чыңдоо боюнча ушул эң негизги максатыбыз ошол. Азыр биздин ушул гинекологубуз келди. Өзүбүз ушул биринчи керек болгон баардык ошо одноразовый расходный материалдарыбызды алып келип, ушу аялдарды акысыз көрүп жатабыз. Ошондой эле акысыз ЭКГ, акысыз УЗИ аппараттарынан да көрүп жатышат. Бизде бүгүнкү шартта ушул кардиолог, невропатолог, ревматолог, окулист, терапевт врачтарыбыз келди. Жергиликтүү бийлик акцияны эгемендүүлүк күнүнүн урматына уюштурган. Элет жеринде социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр көп болгондуктан шаарга барып көрүнгөнгө көпчүлүктүн шарты жоктугу эске алынган. Ал эми айыл өкмөттөгү 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда медициналык аппараттар жана адистер жетишсиз. Жаш келиндерибиз бар, көп балалуу, шаарга жете албаган, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Ушуларды акысыз медицинский кароодон өткөрүү максатында ушул айыл өкмөт өзүбүз демилге көтөрүп ушул иш чараны уюштуруп атабыз. Негизи ушу ден соолук кербени деп аталышында. Бул аталышта бул иш чарабыз да улана берет. 13.688 калкыбызды 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тейлейт. Бир үй бүлөлүк дарыгерлерибиз ошо Бел айыл аймагында жайгашкан, ал экинчиси Кайрагашта жайгашкан. Бир канча бизде жок дарыгерлерди алып келип, элибиздин ден соолугун кам көрүү максатында жакшы акысыз текшерүүдөн өтүп консультация берген учуру. Бизде азыркы күндө кайсы жерге эле барбайлы убакытты талап кылат. Канча бир акча коротуш керек, кезек турат, кезекке турушубуз керек дегенде. Бизде бул жерде чет айыл жергеси болгон үчүн 2 эле үй бүлөлүк дарыгерлер бардык элди тейлейбиз да. Анан азыр бул жерде бизде жок адистердин бардыгы келген да. Биз азыр үй бүлөлүк эле дарыгербиз да экөөбүз. Анан азыр бардыгы ошол мен айткан узкий специалисттердин бардыгынан элдер жакшы консультация алып атышат. Ден соолук кербенин уюштуруу аркылуу калк арасында ар кандай оорулардын алдын алуу чарасы көрүлөт. Элет тургундары жеринде гинекологиялык, терапиялык жардам алып, ошондой эле УЗИ жана ЭКГ диагностикаларынан өтө алышты. Калк саламаттыгына кам көргөн социалдык акцияларды тынымсыз өткөрүүнү жергиликтүү өкмөт колго алды. Бел айыл өкмөтүндө жалпы 4 айылында 2295 кожолук бар. Элеттиктердин басымдуусу дыйкан чарбасы менен алектенет. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.